Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Meyrimdü, ırayımdü, keçirimdü, boğriker Allah Taala çeksiz maqtoolor bolsun. Jana jaşoosunda bardıq wagtysın ömürün ümmetine arnap. Ümmetim azapta kalbasa eken, ümmetim azapka düşpöse eken dep, ümmetinin gamын görüp, ümmetim dep sızlap ötkön süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamlar jana salavatlar bolsun. Hurmatly görөрmandar, biz sizlerge kıskaça bolsa dagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge үйrөтүp jana көрgөзүп ketken tamak жөө adepтеринен kıskaça айтып өтөбүz. Abi Salama деген сахаба Peygamberimizden rivayet kılıp mындай дейт. Мен кичинекей бала элем. Tasırkonda oturup, tasırkonga kolumdu salıp, bir bul jagına tamak alıp jeyim, bir bul jagına alıp jeyim. Anam Peygamberimiz maga mындай dedi. O balam, Samillah, akul biyaminik, akul mimma yelik. Allah'ın adını estegin, Bismillah degin, jana oң kolun menen jegin, jana özüңdүн aldыңан alıp jegin dedi. Mına oşol boldu, men oşol adat maga daima oşol adat menen jaşap kaldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge tamak jeштен murda 3 жолу колду жуушту жана Bismillah айтып жешти үйрөттү. Бул Bismillah дегендин мааниси о Аллахым өзүңдөн мээримиңди жана берекеңди тилеймин деген маани. Ал эми шайтан Bismillah деп тамак жеген адам менен чогуу тамак жебейт. Кимдеки Bismillah айтып тамак жеген болсо, ал адамдын жеген тамагы да тоюмдуу жана берекелүү болот. Жабир радиаллаху анху Peygamber rivayet кылып мындай дейт: эгерде бир киши үйүнө кирерде жана тамак жеерде Bismillah деп айткан болсо, ал үйгө шайтан кирбейт. Анан шайтандар айтышат: бүгүн бизге бул жерде жатак жок, жана биз үчүн бул жерде жей турган тамак да жок дешет. Ал эми ошол адам үйүнө кирерде Bismillah айтпаган болсо, тамак жегенде Bismillah айтпаган болсо, шайтандар кубанышып, бүгүн биз үчүн бул жерде жатак жер дагы бар, жей турган тамак дагы бар деп, ошол үйгө кирип алышып, ошол үйгө аралашып, тамагын жеп, чогуу жатып жүрө беришет. Эгерде сиз ушу шайтан Аллахтын мээриминен куулган, Аллахтын каргышына калган, Пайгамбарыбыздын үммөттөрүнө дайыма жамандыкты гана каалап, мусулмандарды азгырып гана жүргөн шайтан менен чогуу тамак жеп, бир үйдө чогуу жүрүүнү каалабаган болсо, сиз дайыма өзүңүзгө жана балдарыңызга дайыма Bismillah деп иш кылууну, кийим кийгенде Bismillah деп, тамак жегенде Bismillah, үйгө киргенде, чыкканда Bismillah деп айтууну адат кылыңыз. Тамак жеүүдөн мурда, өзүңүз элден мурда Bismillah деп баштаган болсоңуз, сизди көргөн балдарыңыз, үй бүлөңүз баары Bismillah деп тамак жеп башташат. Ошол нерсени сиз балдарыңызга тарбия жана адат кылып калтырыңыз. Bismillah менен кийим кийген кезде шайтан ошол жерде болбойт. Анткени сиз эгерде Bismillah айтпай эле кийинип жүргөн болсоңуз, сиздин чечинип кийингениңизде шайтан ошол жерде аралашып жүрө берет. Андыктан Bismillah деп айтууда чоң пайда бар бизде. Эч качан биздин жаныбызда шайтан болбойт туугандар. Жашооңузда Bismillahны эң биринчи орунга коюңуз. Не иш кылбаңыз, Bismillah деп, мен улуу Аллахтын аты менен баштаймын деп иш кылган болсоңуз, ар бир ишиңизде, жасаган, баскан турганыңызда албетте береке болот. Ал эми сиз тамак жөөдө Bismillahны унутуп калган болсоңуз, анда акырында же ортосунда эстеп кеткен болсоңуз, Айша энебиз айтып мындай дейт: эгерде бир киши тамак жөөдө Bismillah унутуп калган болсо, эстегенде мындай десин: Bismillahi awwalahu wa akhirah. Башында да, аягында да Аллахтын аты менен баштайм деген болсоңуз, мына ошол жерден баштап, албетте сиз шайтан сиздин жаныңыздан алыс болот, сизге эч качан жолобойт. Жана хадистин башында баштаган хадис мундайсында айтат: Bismillah айткын, жана оң колуң менен жегин дейт. Биз тамак жегенде, суу ичкенде дайыма оң кол менен кылыштык. Бул бизге Пайгамбарыбыз көргөзгөн тартип жана Пайгамбарыбыз бизге буйругу. Оң кол менен тамак жеште Bismillah айткан болсоңуз, оң кол менен тамак жеген болсоңуз, шайтан сиз менен тамак жебейт. Ал эми кимде ким сол кол менен тамак жеген болсо, анда шайтан ошо менен чогуу тамак жейт дейт. Андыктан биз учурда азыр өзүбүздү маданияттуу сезип, кафеге барсак же конокко барсак, этти оң кол менен кесип, сол кол менен жей турган болуп калдык. Бул бизге Пайгамбарыбыз көргөзгөн тартип эмес, балким бул нерсени Пайгамбарыбызга душман болгон, мусулмандарга дайыма жамандыкты гана каалаган кафырлардын силер бизге адамдарга үйрөткөн ошондой жолдору. Бизге үлгү тута турган
жана үлгү ала турган, сыймыктана турган пайгамбарыбыз бар. Бизге жашоонун баардык тартибин үйрөтүп кеткен. Мына ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарган болсок, буйруктарына баш ийген болсок, ушул бизге үйрөткөн нерселерди аткарган болсок, бизде дайыма жакшылыктар гана болот. Андыктан тамак жегенде дайыма оң кол менен жеңиз. Бул маданияттын эң чоң башаты. Ал эми тамак жегенде ортодо бир чоң табакта тамак болгон болсо, тамакты өзүңөрдүн алдыңардан жегиле дейт. Ал эми тамак ар бир өз-өзүнчө болгон болсо, анда өзү каалаган тамакты алып жей берсе болот. Андыктан урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалам өзүнүн сөзүндө айткандай эле: "Лакад кана лакум фи расулиллахи кудватун хасана." Силер үчүн пайгамбарда улуу үлгү бар. Пайгамбарыбыз биз үчүн чоң үлгү. Пайгамбарыбыз өзүбүзгө кумир тутуп, мен пайгамбарым мага барын үйрөткөн деп, мен мусулманмын деп сыймыктанып жашайлы. Алхамдулиллахи раббил аламин.